بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض على الآباء والأمهات حسن التربية البنين والبنات. Балдарды, қыздарды жақсы тәрбие қылуды фарз қылған Аллах Таалаға мақтаулар болсын. Балдарыбызды, қыздарыбызды ата-енелері жақсы тәрбие қылсын деп, жақсы тәрбие қылуды ата-ененің мойнынан милдет қылған Аллах Таалаға хамд сана болсын. وجعل الأولاد والأحفاد أمانة على الآباء والأمهات. Nevirelерді, балдарды, чевірелерді аталардың, чоң аталардың мойнына аманат қылған Аллах Таалаға мақтаулар. Юс'алун анхум яумал қияма. Қияматта бардығыз балдарыбызға, қыздарыбызға қандай тәрбие бердік, Аллахның алдында жауап береміз. Урматтуу Аллах Тааланың бенделері, Аллах Тааладан қорққыла. Мойныңарға аманат қылып, важып қылып, фарз қылған балдардың ұқуғын мойныңардығы милдетті атқарғыла. Жаратқан Аллах Табарак ва Таала кереметті Құран-ы Кәрімінде Луқман сүресі бар. Луқман бұл данышман салих бенде. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ата-ене балаға бірінші емнен тәрбие беріш керек. Бірінші таухидке тәрбие қылышымыз керек. Алланы жалғыз білдіріп, пайғамбары кім, Раббысы кім, дini қайсы дин, китебі емне, жашаудың мақсат емне, қайдан келді, емне үшін келді, қайда барады. Аллах Табарак ва Таала Луқман сүресінің 13-ші аятта Луқман бұл пайғамбар емес. Салих Аллах Тааланы сүйген бенделерден изқала Луқман ибнихи, Луқман баласы қайтады, тәрбие беруінің бірінші башталысы. Ва хуа яизуху, мауиза қылып, насаат қылып, балам ақша тап деген жоқ. Балам американский университетті бүт деген жоқ. Я бунайя ла тушрик биллах, балам Алланың жалғыз Аллаға шерік қошпа. Уйға сыйынба, мазарға сыйынба, дараққа сыйынба, көз ачыққа сыйынба. Инна ширка ла зулмун азим. Аллах Таалаға шерік қошу ең жоғарғы зұлым. Ал зұлым өзің зұлым қыласың. Сені дозаққа алып бара тұрған нәрсе. Инна ширка ла зулмун азим. Андан кейін баласыны бірінші таухидке, Алланы жалғыз білуге үйретті. Ла илаха иллаллах Мұхаммад Расул. Бардық пайғамбарлардың адам атамыздан берки келген бардық пайғамбарлар жалғыз Аллах Таалаға сыйынуға, ибадат қылуға шақырып келген. Кейін баласыға қан тәрбие беріп отады. Таухидтен кейін балаңызға Алланы таныттыңыз, пайғамбарды таныттыңыз, дини тәрбие бергеннен кейін я бунайя ақимус сала. Балам, намаз оқы. Салат бенде менен Аллах Тааланың арасындағы байланышу. Балам, намазыңды оқы. Болып тұр, намазыңды оқыдың анан? Машалла, намазды оқисыздар, алхамдулилlah, ашамды оқыдық. Намаз оқығаннан кейін не қыласың? Уәмур бил маруф. Тура жолға үнді, жақсылыққа шақыр, амир маруф қыл, үгіт насаат қыл, қайдыгер болма. Уанха анил мункар. Шариат тыю салған нәрселерден башқаларды тыя біл. Арақ ішпе, тамекі тартпа, ұрлық қылба, тараздан алдава, жылаңаш жүрбе. Уасбир аля ма асабак. Башыңа жеткен нәрселерге сабыр қыл. Шынында сабырдуулық беріліп атқарылушы нәрсе. Урматтуу мұсылман бір туғаным, Луқман алейхиссалам баласыға не дейді? Балам, намаз оқығын, тура жолға үндегін, тура еместен тыйғын, жана сенің башыңа үндегенде сен дават қылсаң, барлы сені мақтабайды. Тура жолға шақырсаң, барлы мақтабайды. Ішің болмасын дейді, жолыңа жолда дейді, жолыңа түш дейді, саған не дейді? Ошо үгіт насаат қылған, жебірінен нәрседен тыйсаң, арақ ішпе десең, тараздан алдава десең, жоғал дейді. Башқа дейді. Васбир аля ма асабак. Сенің башың адамдардан жеткен ызаларға сабыр қылғын. Инна залика мин азимл умур. Ал сабыр қылу ең беріліп атқара тұрған іштерден. Баласыға бұны үйретті. Андан кейін бірінші таухидті үйретті, намазды үйретті, тура жолға үндеу, тура еместен тыю. Андан кейін сабырдуулық, андан кейін ولا تصعر خدك للناس.
Жана текебирленүү менен адамдардан жүзүңдү буруп, моюн көтөрүп, бизде айтат го кыргыздар, тумшугу балта кеспей калыптыр дейт. Вала тусайр хаддака линнас. Текебирленүү менен адамдардан жүзүңдү бурбагын. Кебирлер тоготпой, көзүңө илбей. Вала тамши фил арди мараха. Жерде бой көтөрүп, колтугуңа пүчөк чыккандай, жара чыккандай монтип жүрбөгүн. Инналлаха ла юхиббу кулла мухталин фахур. Аллах Таала жер бетинде бой көтөрүп мактанчакты Аллах сүйбөйт. О балам, жүзүңдү адамдардан эме кылба. Кебирлер тоготпой жүзүгүрөсүң го, сен да сүйлөшүүгө да татыбайсың дегендей. Вала тамши фил арди мараха. Жерде бой көтөрүп текебирленип жүрбөгүн. Аллах Таала мактанчак текебирлерди Аллах сүйбөйт. Лукман сүрөсү 18-аят. Эми караң. Вақсид фи машика. Жана сен жүргөн машика, вақсид фи машика. Жергенин жүргөн басып жүргөндө кичипелдик менен жүргүн. Вақсид фи машика. Жүргөнүңдөн сенин басканыңдан адамдар белсин, сен кичипелсин. Кичипелдик менен баскын. Вағдуд мин саутик. Үнүңдү да көтөрө бербе керексиз. Үнүңдү да керексиз көтөрө бербегин. Инда анкара ласвати ла саутил хамир. Ey балам, Аллах Таалага эң жагымсыз үн эшектин үнү дейт. Маанисиз эшек окшоп кыйкыра бербе дейт. Басканда кичипелдик менен бас, сүйлөгөндө добушуңду көтөрбө. Добуштардын эң жагымсызы эшектин добушу дейт. Атанын балага берген тарбиясы бул. Кур'ан-ы Каримден сабак ала турган болсок, балдарыбызды биринчи тавхидке. Эмне үчүн төрөлгөн баланын кулагына азан айтабыз? Эненин курсагынан түшү менен бунун угуу сезими, хис, сезим, угуу органы бар. Көзү көрүү, жыттоо, тил менен, кол менен биринчи сезимдери Аллахнын азан, Аллаху акбар, Аллаху акбар азан менен ойгонсун. Мен көп маселелерди айтып келдим. Мен 95-жылы биринчи Египетте кызды болуп калдым. Акушерка аял, кызымды төрөткөн врач аял. Кызды көтөрүп, атасы ким дедиле? Мен десем. Калайын десем, саллу аля наби dedi. Пайгамбарга салават айт dedi. Саллу аля наби. Силер да пайгамбарга салават айтылы. Саллаллаху алейхи ва саллам деп эм алайын десем, аззин dedi. Кулагына азан айт dedi. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Кулагына азан айтсам, алайын десем, сол кулагына такбир айт dedi. Кулагына такбир айттым. Андан кийин пайгамбардын сүннөтү. Бирөө айтат го, "О, балалы болдум, сүйүнчү бер" десе, качан жубабыз дейт, а? Шариатта кандай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү баракаллаху фил мавхуб. Баракаллаху фил мавхуб. Аллах берген белегиң берекелүү болсун. Белекти ким берди? Аллах берди. Ва шакартал вахиб. Белек берүүчүгө шүгүр кыл. 2 ракат намаз оку, сажда кыл. Ва шакартал вахиб варзикта бирраху. Шунун мээримини Аллах сага насип кылсын. Ва балага шудда, бойго жеткен элдин, диндин керегине жараган жигит болсун, же кыз болсун деген. Бул сүннөт. Не деп куттуктайт экенбиз? Аллах берген белегиң берекелүү болсун, береке бергенге шүгүр кылгын. Бул баланын мээримини, кызматын Кудай Таала сага насип кылсын, жана балаң иман менен ата энелүү чоңойсун дегендей. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Бүгүн коомдогу бир эме, өткөн сабагымда мен жетишпей калдым. Декабрь айлары келгенде дайым балдар, жаш балдардын укугу деп калат. Укук деген эмне деген сөз? Ата эненин мойнундагы милдет. Биз ата энени сүйүүдү, ата энени сыйлоо жөнүндө өтө көп маселе кылдык. Бирок балдардын да ата эненин мойнуга болгон милдети бар. Балдардын акы бар. Балдарыбызды кереметтүү адеп ахлакка тарбия кылышыбыз керек. Тууган урук менен карым катнашты. Андан кийин балдарга салам алейкум айтууду. Ассаламу алейкум. Машалла, кече айылга барсак өткөндө Каракулжага мечиттин ачылышы. Жаш балдар келип ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Барекел. Саламдашкан бул өзүнчө бир мусулмандын, бул шаир исламдын аламаты белгиси. Анан биз шаардыкпыз деп кыйын болуп атасың. Шаарга келдик, городскойбуз, айылдыктар силер эч нерсе болбой, силердин деңгээлиңе түшпөйбүз деп. Деңгээлиңе түшпөң, кошнаңга да салам бербейсиң да сен.
Кошунан ким экенин билбейсиң. Жөнөкөй балдарыбызга салам алейк айтууну. Ассаламу алейкум ва алейкум ассалам. Ва тибул калам. Жакшы сөздү үйрөт. Сен шаарда тарбия кылган балаң азыр уят дегенди билеби? Улуу урматты кылууду билеби? Кичүүнү изат кылууду билеби? Кошунаны сыйлаганды билеби? Бирөө менен жакшы мамиле кылууну үйрөт. Чындыкты сүйлөгөндү үйрөт. Жалгандан сактанууду үйрөт. Ширин сөз сүйлөт. Жаман сөздөн, уят сөздөн алыс кыл. Сен балдарыңа эмне үйрөттүң? Мактанасың. Орусча сүйлөйт, англисче сүйлөйт. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расул келимесин билбесе, сен англисең не пайда? Бирөөсүгө мен бардым да, бир ишканага барып, ассаламу алейкум десем, вам кого дейт кыргыздын баласы. Ассаламу алейкум десем, вам кого дейт. Сизге ким керек дейт. Паланчы байкебиз келеби десем, не могу знать дейт. Майта күтүп турсам десем, дагы бир орусча менен жооп берди. Анан жанына келдим да, жанына келсем, чачынымдай площадка кылып алган. Прическасы площадка. Жанына келбей, сени кыргыз энемизди беле дедим, же орусту эмгенсиңби дедим. Мен ассаламу алейкум десем, жөнөкөй ва алейкум ассалам дегенди билбейсиңби дедим. А кыргыз мен кыргыз эле көрүп турам го калпагы, мен кыргызча жооп бербейсиң десем. Мне же так удобно дейт. Мага дейт орусча сүйлөгөн ыңгайлуу дейт. Мен орусча мага ыңгайлуу дейт. Мен айттым, мен арабча билем, фарсча билем, түркчө билем. Арабча ыңгайлуу деп сага арабча сүйлөп аткан жокмун го дедим. Анан иним дедим. Чачыңды эле площадка болсоң кыйын болуп калган жоксуң дедим. Керек болсо менин бутум сен бетиңден таза. Мен 5 бак дарат алам. Сен бу кепетеңде дарат алыш эмес. Керектүү жериңде жакшы тазалай албайсың. Болгонуң вактада отурасың. Жакшы сен бир чоң эмеде отурбайсың. Иним кечиресиң. Сен биринчи мусулман болуп үйрөнгүн. Саламга алейк алып үйрөнгүн. Ассаламу алейкум десе вам кого, паланчы десе вам кого, только орусча жооп бересиң. Андай болбойт. Кичине бири-бирибизди сыйлайлы. Сени энемиздиби кыргыздын эси? Кыргыздын сүтүн эмгенсиңби? Биринчи өзүңдүн тилиңди үйрөн. Тил, дин, жер сатылбай турган нерсе. Мен муну айтканым башка тил үйрөнбө деген сөз эмес. Үйрөн. Биринчи энеңдин тилин билбесең сен, улутуңдун тилин билбесең, анан кыйын болосуң. Башкалар менен жакшы мамиле кылууду үйрөтүш керек. Кошуналар менен, тууган урук менен салих болуп чоңойсуң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисин караң. Бардыгыбыз баланы жакшы көрөбүз, а? Бала ширин дейт биздин айылдагылар. Бала ширин дейт, анын адабы андан да ширин дейт. Мана пайгамбардын хадисин карагыла, имам Тирмизи айткан: "Ма нахала валидун валадан мин нахлин афдал мин адабин хасанин." Эч бир ата балдарына жакшы адеп ахлактан жакшыраак эч белек бере албайт дейт. Балага атанын тартуулаган эң кымбат белеги жакшы адеп ахлак. Машалла, балаң туугандары келгенде сый урматта келиң дейт. Кээде карасаң, бизде айылда келди, ассаламу алейкум, кош келипсиз дейт. Өткөндөн кийин күтүп алган бала дуа кылат. Ошондо келген адам келиң, өтүң деп мындай кош келипсиз дуа кылганын билеби? Атанын балага тартуулаган эң абзел белеги жакшы адеп ахлактан артык эч нерсе бере албайт экенсиң. О, балама машина алып бердим, право алып бердим. Американский университетте окуттум. Анан бир тууганын келгенде кел дегенди билбесе, чоң атасы келгенде бир бут кийимин тазалап койгонду билбесе, тааратына бир суу бере албаса, айвандан айырмасы жок болуп турса. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Инналлаха азза ва жал ла ярфа даражатал абд лил абди салих фил жанна. Инналлаха азза ва жал ла ярфа даражата лил абди салих." Салих бенденин даражасын Аллах көтөрөт экен. Каякта көтөрөт? Фил жанна, бейиште. Иншалла Аллах таала баарыңды бейишке насип кылсын. Бейишке кирген кезиңерде, мана аталар иншалла бейишке кирсеңиздер, даражаңыз көтөрүлө берет экен да. Фаякул, бейиштеги даражасы көтөрүлгөн ата-энелер айтты: "Я Рабб, анна ли хази, я Раббым, бу даражамдын көтөрүлгөнүгө кайдан, кайсы сооптур? Кайсы кылган иштерим?" десе, фаякул би истигфари валадика лак, балаңдын сага кылган дуасы үчүн. Сенин балаңдын артыңдан сага кылган истигфар айтканы, дуа кылганы, Аллах Тааладан сен үчүн кечирим сурап истигфар айтып, дуа кылган үчүн, балаңдын садака кылган үчүн, балаңдын намаз окуган үчүн. Аллаху акбар, кара.
Sen байлық бердің, башқа бердің, диплом алып бердің, машина алып бердің, өлгөнүңнен bir дуа кылганды билбесе, истигфар айтканды билбесе, бирөөсүнүн жаназасына бардым да. Жаназаны окуйбуз деп жакшынака өзүнчө профессор. Эне өлгөн. Эненин жаназасын окуудан мурда байке дедим. Чыгып жамааттын алдында энемдин карызы аласасы болсо, карызы болсо мен төлөйм деп айттым десем. Молдоке, может, сами скажете дейт. А может, сами скажете дейт эмне? Айтат, сиз өзүңүз эле айтпайсызбы дейт. Айттым, бул эне мен эмизди беле дедим. Мени тарбия кылды. Бул сенин энеңби? Сен энеңдин карызын чыгып өзүң айт десем. На русском можно дейт. Орусча айтсам болобу дейт. Ход на китайском чыгып айт өзүң дедим. Эми энени карак, бал, урматтуу мусулман бир туугандар, мүрзөгө апардык, коюп атабыз. Мүрзөгө койгондо энени балдары коюш керек. Мүрзөнүн айланасында сигарет чегет, аяк өтүп бирөөсү таштайт, дагы экинчисин күйгүзөт. Анан мени жаназага чакырган досуга айттым. Мага айт дедим, мага итти. Энесин акыркы сапарга узатып, өз колу менен койсун. Сигарет чеккенди токтотсун десем. Бул эми ачуу болуп, кайгысын басып атат да дейт. Сигарет кайгыны басабы десем, басат дейт. Анда бир пачкасын жеп алсын дедим. Тартпай эле. Карагы, урматтуу мусулмандар, мындай күлкү чын-чынында ыйлагың келет жа. Эне өлгөн, эне мусулман аял барсаң айтат, молдоке дейт. Бир кыйындар бардыгы келгендерчи кычырап, жана бирөө айткандай городскойлор да. Силердин деңгээлиңерге түшпөйбүз дейт. Өлгөн аялды, кемпирди бирөө жууп албайт, гусул кыла албайт, кепиндей албайт. Боз үйдүн жанында мен турам. Мага чыгат дагы туугандар. Молдоке, может, сами дейт. Өзүңүз кирип жуубайсызбы дейт. Аялды мен жуатмышмын да, элестесең. Сен кычырап зам министрсиң, паланчысың, профессорсың, академиксиң. Бир аялды сен кепиндеп жууп албасаң, гусулга акыркы сапарга узата албасаң, кычырап эмне болосуң? Эмне кыйын болосуң сен? Сен өлбөйсүңбү? Акыры анан мажбур болуп мен биякты карап айтып турдум да. Мана шаардыкмын деп мактанган. Сенин мусулманчылыгың кайдан да? Бенденин бейиштеги даражасы көтөрүлөт экен эмне менен? Балдардын дуасы менен. Аллаху акбар. Ата энеңерге чоң ата чоң эле көп дуа кылгыла. Кегеле динибизге кайталы, жаш балдардын укугу дейбиз, а? Эң биринчи баланын укугу эмне? Элестетип көргөнчү. Сенин балаңдын укугу сенин мойнуңда милдет эмне? Биринчиси. Биз айтат, американский университетке бердим, европейский университетке бердим, паланчы садикке бердим. Айына $1000 бердим, тарбияны жакшы берет экен, англис тилин үйрөтөт экен дейт. Тарбия кайттан башталат? Садиктенби? Мектептенби? Эң биринчи баланын, сенин балаңдын укугу, сенин мойнуңдагы милдет, сенин балаңды кандай эне эмизет тандагын. Энесин тандоодон башталат. Неден башталат экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз айтат: "Тахайяру линутафикум." Нутфа деген эркектен атырылып чыккан баланын уругун айтат. Уругуңду кое турган жерди танда дейт. Дыйканчылыкта барып таш тебегеле картошка экесиңби? Туш келген жерге көчөт отургузасыңбы? Жөнөкөй эгин тигиниңди каалаган жерге экпейсиң да, туурабы? Карап топурактуу жерге, суулуу жерге, башка эме кыласың да. Же шорбогон жерге таштап коесуңбу? Ошол сыяктуу сен өзүңдүн уругуң кандай жатында өсөт? Кандай эне бала келечекте бала эмизет? Сенин балаңдын энеси ким болот? Энесин тандоодон башталат. Ванкиху ал-акфаа. Теңдерди никеге алган. Ва анкиху илайхим, жана тең өзүңдүн үй бүлөңө имандуу жашына каратып кыздарыңды бергин. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар айтат, биринчи неден башталат экен тарбия? Келечекте менин баламдын энеси ким болот, балдарымды ким эмизет? Бүгүн силер букап келгенде да байлагандан эме кылып атасыңар, бу эт береби? Канча айда семирет? Канча пайда берет? Жөнөкөй уюңа да эмен тандап атасың го. А сен балаңа энен тандайт экенсиң. Имандуу бир аял. Тункахул мар'a ли арбаа. Аялды 4 нерсесиге тандайсыңар, 4 нерсесиге карайсыңар. Кашына, кирпигине эмес, краскасына эмес, маникюр, педикюр же болсом косметикасыга эмес. Биринчи карады, ал мар'a ли арбаа ли малиха.
ата-енесін, қауымдағы малы мүлкі қандай? Вали хасабиха ау линасабиха, анын тегіне қарайсың. Ата тегі кім? Алма саудан алысқа түшпейді дейді. Турабы? Енесін көріп, қызын ал дейді. Ешін көріп, төрін өт дейді. Мына біздің ұйғыр туғандарда мындай бар екен да. Жуучулыққа келгенде бірінші дааратханаға кіреді екен. Қайға кіреді екен? Дааратханаға кірсе, ошол жерде бумагалары чачылып, башкасы чачылып жатса, ошого жуучу болбой эле кетет экен. Кажетханаға шетти тазалай албаган катын үйүнү вообще тазалай албайт деп. Ушул шетти таза сактабаган, дааратхананы таза сактабаган кыздан үмүт кылбай калат экен. Илгери болду, азыр билбейм мен бул. Урматтуу мусулман бир тууган, дааратханасыга эле киргенден кийин көрөт экен да, бул кыздын тарбиясы кандай. Ошо дааратханада суулар жайда болбосо, башкасы шетти тазалабаган, кой. Беттен келин алыш кыйын деп. Сенин спальниңге арким кирбейт. Сенин коноктосо турган үйүңө арким кире бербейт. Ашканаңа кирбейт. Дааратхана бул кажеткана, бардык адам кирет айтты. Мен көп тамаша кылып жүрдүм. Биз ушу маданиятты эме кылышыбыз керек. Дааратханадан маданият башталат экен да. Дааратханадагы эмебиз кандай? Мен тамаша чындыкка жанаша кылып айтып жүрдүм. Бирөөсү айылга дааратханага барса, мындай материалды эле ороп коюптур да. Материалдагы мындай эменин жарымынан келет экен. Кыйналып мындай караса адамдар өтүп атат. Отурушуңда кыйнап уяласың да. Отуруп кыйналып даарат алып келип үйүнө эсин айтып тура. Үйдү жакшы салыпсың, кооз кылыпсың, баардыгын евро ремонт кылыпсың. Дааратханаңды жакшыңдап койбойсуңбу деп. Адамдар өтүп атып, араң зорго отурдун десе, сен кайсыга бардың десе, о тиги бурчтагы ошо дааратханаң десе, сен женскийге барыпсың да дейтимиш. Мужское каяк десе, мужское каалаган жерге отура бер дейт экен. Мана кышта кемирлердин дааратханасына барсаң, үстү жабык эмес да. Карда отура аласыңбы? Бемалал даарат ала албайсың. Урматтуу мусулман бир тууганыбыз, ушу дааратханага көңүл буралы, балдарыбыз башка менен. Биринчи эмне карайт экенбиз? Тегине карайбыз. Вали жамалиха, сулуулугуна. Кыздын сулуулугу эмнеде? Бүгүн ушундай краскалайт, ушундай эме кылат, баарын сулуу кылып коет да. Үйлөнгөндөн эртенен биринчи гусул кылгандан кийин карасаң, бардыгы эмне? Фальшивый да. Сен көргөн көз дагы жок, сен көргөн кирпик дагы жок. Бардыгы жасалма. Ли жамалиха вали диниха, динине карайсың. Алланы тааныйбы? Пайгамбарын тааныйбы? Куранын билеби? Аллах менен байланыш болгон намазы барбы? Гусул эмне экенин билеби? Хайз эмне экенин билеби? Нифас эмне экенин билеби? Сен намазга жөнөгөндө сенин кийимиңди бенамаз кылбастан жакшы жууп бере алабы? Тамагыңды бисмиллахир-рахманир-рахим деп пиширип бере алабы? Фазфар бизати дин тарбат ядак. Диниге карап тандагын, иншалла жыргап жашайсың. Кыйынчылык көрбөйсүң деген сөз. Эң жакшы косметиканы азыр айтат, корейский косметикалар жакшы экен дейт, французский косметика жакшы дейт. Косметика деген бул жасалма боёктор айтат. Эң жакшысы даараттан артык жок. Ахсаны тыйып, эң жакшы жыпар жыт дагы французский дух эмес. Не экен? Суу, даарат алуу. Даарат гусулдан. Урматтуу мусулман бир тууганым, кызды 4 нерсесиге карап тандайт экенсиз. Ата тегине карап, малына карап, сулуулугуна карап, динине карап тандасаңыз, иншалла яжиб ан тухтар мар салиха. Салихдигине тандайсың. Хоббиси кандай экен, кайсы баягы тренировка кылган жерлер эмне дейт? Кайсы фитнеске барат экен дебейсиң да. Кандай диплому бар экен дебейсиң. Колунда көтөргөн телефону кандай экен дебейсиң. Соцсетте канча байланышы бар экен дебейсиң. Менин баламды кантип тарбия кылат дейсиң. Өзү тарбияны билбесе. Балаңдын биринчи укугу не экен сенин мойнуңдан билдет? Энесин тандаганда. Бул укукту бүгүнкү биз шилекей узагып жаткан Европа түшүндө да көргөн эмес. Ойлап да жеткен эмес муну. Ислам динибиз муну 14 кылым мурда пайгамбар үйрөтүп койгон. Анан жаш балдардын укугу дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, динибиз
يأمر هذا الدين العظيم الأم الحامل أن تفطر في رمضان. Екінші ақыр қара. Dinimiz қара, бойында бүткен аял, бойында бара. Dinimiz оразада оозыңды аш дейді. Кімдің ақы үшін? Наристенің ақы үшін Рамазанда фарз болған оразанда оозыңды ашып деме қыл дейді. Бұл емеге зиян жетпесін дейді. Кімдің құқығы екен? Ана бүгін дейді аборт қыламыз деп абортта реклама қылып отыр дейді. Ең 5 улуу ибадаттың исламдың буни ислам 5 нәрсеге тұрды десе, ошон бирөөсү еді саум Рамазан айында ораза кармагандык фарзды Аллах Таала сакыт кылып, эмне үчүн? Бул сенин эле акың эмес. Аллах Таала өзүнүн акынан түшүп, о курсагыңда баланын акыны бер дейт. Бул укукты дагы Европа уктаса да 70 жыл уктаса да түшүгө кирген эмес. Башка нерсе урматтуу мусулман бир тууган, жатынга бүткөн наристенин түйүлдүктүн дагы бир укугу аны түшүрүүгө эч кимдин акы жок. Курсакка бүткөн эненин боюндагы баланы түшүрүүгө эч кимдин укугу жок. Бул ислам динибизде баланы түшүрүп койсо, шариатта өтө чоң күнөө. Эне мисалы боюга бүткөн нерсени дары ичип түшүрө турган болсо, же ата бар аборт кылдыр дей турган болсо, бул адам өлтүргөн чоң күнөө бул. Ислам динибизде бирөөдүн курсагына бир уруп түшүрүп баласын түшүрүп койсоң, толук дият, кунун толук төлөйсүң. Мисалы ислам дини эгер шариат ислам шариаты менен жашаган мамлекеттерде адамды кастан өлтүрүп койгондо 100 төө кун төлөйт. Ошондой эле эненин курсагындагы баланы атайлап өлтүрүп койсо, уруп башка кылып түшүрүп койсо, толук адам өлтүргөн эмесин төлөйт. Бул жанагындай аборт кылуу деле. Бул укукту, жаш балдардын укугун Европа 700 жыл уктаса да түшүнө кирген эмес. Урматтуу мусулман бир тууган, буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында 2 сахаба аял, пайгамбарды көргөн сахабалар урушуп кетти, бирөөсү таш ыргытып, экинчи боюнда бар аялдын курсагына таш тийди дагы факутилад валид, курсактагы бала өлүп калды. Фахтасам иле Наби саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарга арызданып келишти. Баласы чыкпа, фақада Наби саллаллаху алейхи вассалам бидия иле варасатил жанин, наристенин мураскорлоруга толук кунун төлөттү пайгамбар өлтүргөндө. Кала таала, пайгамбар Аллах Таала айтат: "Ва ман ахяха факанна махян наса жамиа", ким бирөөгө жашоосуна себеп болсо, бардык инсандарды жашаткандай соокко жетет. Иннаху ман катала нафсан бигайри нафсин ау фасадин фил ард, ал эми кимде ким бир нафсты өлтүрсө, жерде бузукулук кылып, ал бардык адамзатты өлтүргөндө күнөөкөр болот дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, боюга бүткөн баланын несиген жашоо укугу бар. Андан кийин бала төрөлдү дең, алхамдулилла. Бала төрөлгөндөн кийин баланын дагы укугу сенин мойнуңдагы милдет, жакшы аттандайсың. Сасыкпай дейсиңби? Чоңойгондо бечара шерменде болуп, намыс кылып, бокмурун дейсиңби? Атын жакшы тандайсың. Хайрул асма ма уббид ва ма хуммид. Ысымдардын эң жакшысы Абдулла, Абдулгафур, Абдуррахим, Абдуррахман. Аллах Тааланын 99 ысымыга кошулган Абдул-Басир, Абдус-Сами, Абдур-Ракиб. Бирок Абдур-Расул болбойт. Расулдун кулу болбойт. Абдун-Наби пайгамбардын кулу болбойт. Түшүндүңбү? Абдуррахман дейт, Рамандын кулу бол. Абдуррахман дейсин аны. Бала келген кезде жакшы аттандайт экенсиң. Ва иза жа'ату янбаг ан юханнак. Төрөлгөн баланы ислам динибизде тахник деп коюп, пайгамбар сүннөтү курма чайнап туруп, ошонун шириндиги менен оозун ооздандырат. Бүгүн медицина оозуга глюкоза тамызып атат. Ошондой ширик менен тахник болгон курманын шириндиги менен оозуга сүртүлгөн бала кийин сахар-пахар болбойт экен. Ва юза ба'дул халва, шириндик менен оозун ооздандырат. Ал эң жакшысы пайгамбардын сүннөтү курма болот, финик. Ва яқра амамаху ал-фатиха.
Kulağına birinci Fatiha okuyup koysan daha жақсы болады. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vel ma'uzeteyn. Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Ve ba'dil ayat, jana Kur'an'dan kebir ayetler. Uyga kerek bolsa bugün telefonunda başkanda var, Kur'an koyup koy. Bayı işke emas. Allah Taala'nın ayeti okulsun. Keyin çaçını qisqartasın. Ve yatasaq bimisli vaznihi zahaban. Çaçı qancha gram çıkat? Miligram çıkat. Oşo çaçtın salmağınça altından sadaka kılasın. Sen suyunu otasın mı? Bir beçaraga barıp bersen, Allah Taala'ga şükür kılıp berdin. Alar da suyunup, sen balana dua kılat. Akika degen nerse var. Akika erkek balaga 2 koy soyasın, kız balaga 1 koy soyasın. 7 günde, 14 günde eğer mümkünçülüğün bolsa 1 aydan keyin, 1 yıldan keyin de bolaveret. Mümkünçülüğün bolsa 7-nji gün ne kılat ekenmiz? Akika. Balanın dağı bir hukuku var. Balanın dağı hukuku atayın en mildeti anın nasabına tegine şek keltirbeş gerek. Urmatlı Müslüman bir toğan, jana aytım, boyuğa bütken bala zinadan bolgon bolsa öldürүү hukuku yok. Al bananın ayıbı yok bu ette. Gamidiye degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında bir ayal zina kılıp koyuyordu. Kelip ya Resulallah meni ahiretke azabım kalmasın, bu dünyada meni taşbarem kıl deydi. Peygamber karagandan keyin boyunda var, töreşin deydi. Töregönden keyin ya Resulallah mana töredim, menin azabım ahiretke kalmasın, meni taşbarem kılgıla deydi. Peygamber balаны emizesin deydi. Emizip ya Resulallah mana emizde 2 yaştan ötüp kaldı deydi. Keyin bala özü jetelep kelgende bala özü nan jep başka kılıp kalgandan keyin gana şariаттагы haddi atkarат. Gördün mü? Balanın kanday hukuktары var. Balanı urmatı Müslüman bir tuğan zinadan bolgon bolsa da öldürүү hukukun yok. Nikesi bitip kaldı, abort kılamın, başka kılamın. Şariattan da yok. Balanın tegine şek eme kılbaş gerek. Bu aramdan bolgon atası yok, atası tayin emes degen. Ayşe enebizde mana hadisi karang. An Ayşe annaha qalat ihtasama Sa'd ibn Abi Waqqas ve Abd ibn Zam'a fil Gulam. Ve Abd ibn Zam'a. Sa'd ibn Abi Waqqas benen Abd ibn Zam'a degen bir jaş balan talaşıp kaldı. Sa'd ibn Abi Waqqas paygambardın taykesi bolot. Bunu menen Abd ibn Zam'a degen bir jaş balan talaştı. Faqala Sa'd hada ya Rasulullah ibn akhi. Sa'd ibn Abi Waqqas aytdı, mana jaş bala menin ağamның balası, batkençi akam balası dedi. Bu men baykemnin balası bolot dedi. İbn Ahi Utba ibn Abi Waqqas. Abu Waqqas'ın balası Utba'nın balası bu jaş bala dedi. Ahida ilayyennehu ibnuhu. Utba maga aytkan, "Mo bala menin balam, unzur ila şebahi." Qarang dedi. Tüsü qanday maga okşuş dedi. Utba agam ötörde maga aytkan, "Mo menin balam, birde bolup kalsa sen karaysın" degen. Bu menin balam, qarang dedi, maga qanday okşuş dedi. Wa qala Abd Zam'a, ikinci adam Abd ibn Zam'a degen aytdı. Hada ahi ya Resulallah. Yok, bu menin bir tuğanım dedi. Bu menin bir tuğanım dedi. Ulida ala firash abi min, bu menin atamdan törelgen dedi. Atamның tüşegünden törelgen dedi. Bu menin bir tuğanım bolot, ikan bolot. Bu menin atamның tüşegünden törelgen dedi. Fanazar Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ila şebahi. Peygamberimde karasa Sa'd ibn Abi Waqqas'a okşaş janağı bala. Fara şebahi beynehu ve bi Utba, bayağı Utba ibn Abi Waqqas'a okşaş. Faqala huwa laka ya abd. Biroq peygamber Abd ibn Zam'a aytdı, bu seniki dedi. El vadar lil firash. Bala töşöktükü bolat dedi. Bala kimnin töşögünden törölse ne bolat eken? Balanın nesi kim bolat eken? Töşökten bala. Kim menen jaşap atkan ele? El valad lil firash ve lil ahir hajar. Alemi sırttan kelip bireudun töşögün bulgagan, zina kılganga taşbareng dedi. Urmatlı Müslüman bir tuğan, em balanın dağı bir hukuku, töröldü. Törölgenden keyin balanın süt emi hukuku var. Ne var eken? Enenin sütü menen jasalgan süttördün bugünkü jasalma, savremenlik, zamanbap, her türlü emelerden jasap atpayбы. Enenin sütü menen bunun asma menen jerçe ayırması var.
Бүгін дүниелік саламаттык сактоо мекемелери жасалма сүттөрдү чыгарганды мойнуна милдет кылат. Эненин сүтүнөн артык жок деп туруп жазылып туруп сатылат сүттөр. Эненин сүтү менен эч нерсе алмашылбайт. Бүгүн дүние жүзүндө сигарет саткандар ден соолукка зыян деген жазуу болбосо сата албайбы? Жасалма сүттөр, искусственный сүттөрдү жасаган бардык ширкаттар, фирмалар сүт баягы эмесиге коробкасына же бутылкасына неп коюп кеткен. Эненин сүтүнөн артык эч нерсе жок. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Вал валидату юрди'на ауладахунна хауляйни камилайн лиман арада ютимма ар-радаа." Эмизүүнүн толук болушун каалаган энелер балдарын толук 2 жыл эмизишсин дейт. Вал валидату юрди'на ауладахунна хауляйни камилайн, энелер балдарын толук 2 жыл эмизсин дейт. Бүгүн эмне кылып атат? Аялдарынан сураган, ишке чыгам дейт. Мага карьера керек дейт. Пока жашмын дейт. Фигурам сакталыш керек дейт. Бала эмессем бузулуп калат дейт. Балаңдан аяйсыңбы? Ал баланын окугу. Эпте бирдемени байлап башка кылып сүтүнү качырат. Кийин чоңойгондо бала төрөлгөн жаңы наристе бала энеге эмес бутылкага чуркап калат. Şu кичинесинен биз аны бутылка менен эме кыласың. Sen balanın oşa 2,5-3 yaşarda senin meyrimine enelер süt emizgen kanday baktılıyor ene ha? Baya karagın süt emizip atkanda başın kışlap jıttap, maşallah enenin baktılılığı da bulay. Oşol balanın rızkısın bermestен ol köçöge çıgat da. Deyt men deyt okugumdu alışım gerek, men erkek menen teң boluşum gerek deyt. Sen hiç kaçan teң bolboysun. Seni Allah Taala hayat kılıp yaratkan. Senin tabiatın erkekti misal Allah tabaraka jer menen işte, temir menen işte, kassapçılık kılgın, dıykançılık kılgın, sıvarka kılgın, başka kılgın degen menen ayal zatını Allah Taala adam balasını tarbiya kıl degen. Sen adam tarbiya kılasın. Senin hukukun öte jogorу турат. Biz misal mal karayыбыз, buka karayыбыз, жылкы karayыбыз, başka kılabız, koyçuluk kılabız. Eneler ne kılat eken? Adam tarbiya kılat. Anan karıganda sen dağı кичинекей кезинде мээриңди бербедиңби? Эми сен муктаж болгон кезиңде сени карылар үйүнө алып барып койсо, эч кайгырба. Кандай салам берген болсоң, ошондой алек аласың. Орустар дейт, какой пример, такой ответ. Сен неге мээриңди берген жоксуң? Эмне үчүн сүтүн берген жоксуң? Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дүниелик саламаттык сактоо мекемелери изилдеп мындай дейт. Ар бир 8 аялдын бирөөсү бая көкірөгүндө эмчегиден рак болуп атпайбы? Ошо рак болгондордун эң негизги 90% балдарды эмизбегендиктен дейт. Баланы эмизбестен эптеп сүтүнү качырып, көкірөгүн байлап башка кылган ар бир 8 аялдын бирөөсүндө эмчек рагы бар. Ошо эмчек рагы менен ооруган аялдар %90% бала эмизбегендер. Hazreti Umar'dı karagılar. Hazreti Umar Madina'nın yolunda жүрөт. Bir жаш баланын ыйлаган укту, нарышты ыйлап атат, бөгөк. Hazreti Umar enesiге кала, "Ардыи, эмиз" dedi балаңды. Кала, "Ардыи, эмиз балаңды" dedi. Ey, ыйлатпай баланы эмиз dedi. Kim айтып атат? Hazreti Umar padişah. "Ма ша'нуки бина?" Sen işin mi biz менен dedi. Жанагы аял айтты. Hazreti Umar tanıbaydı. Sen işin bolmasın dedi. Emiz balanı kan... İnni aftimuhu. Men emçekten çıkaram dedi. Kanday jaman ayalsın dedi. Bala şunday botuda izlep atat emizmeysin dediler. Men emçekten çıkaram dedi. Kala Hazreti Umar lima? Ne için dediler? Lianna Umar la yu'til ata illa ba'dal fitam. Sebep Hazreti Umar Musulmandın baldarına emçekten çıkkandan keyin pasobiya berip başlaydı dedi. Jölök pul. Jölök pul Hazreti Umar'dan başlagan bunu. Sebep Hazreti Umar baldarga jölök puldu emçekten çıkkandan keyin beret dedi. Oşok üçün men erterek emçekten çıkarayım da balaga jölök pul jardam alam dedi. Hazreti Umar özüge aytты, "Vay hak ya İbn Hattab. Ey Hattab'ın balası ahvalına vay bolsun" dedi özüne özü. Kem qatalta
Milal atfal muslimin, qancha musulmandın baldарын ыйлатып өлтүрүпсүң dedi. Ey Umar, ahvalın qanday bolot? Qancha musulmandın baldарын xor qılıpsın dedi. Kelişmenin birinci buyruğun çıkardı. Vasıra karar, balaga jölök pul törülgön künden başlap berilsin. Emçekten çıkandan emez, kaçandan? Бұл hukuktu Европа түшүгөдө кирген эмес. Бұл 14 кылым мурда Hazreti Umar бүгүн жөлөк пул берем десе, холодильниги бар экен бербегиле дейт. Саан уyu бар экен, буларга жөлөк пул бербесин дейт. Жаш баланын дагы милде укугу, эненин милдети. Урматтуу мусулман бир туган кээде ажырашып кетет, а? Хаккыл хабана. Айза тулликат уммуху ва лам татазавваж бa'd. Энеси талак ажырашкандан кийин турмушка чыга элек болсо, эң биринчи тарбия кылуу эненин акы. Ажырашкан энелер турмушка чыкпаса, төрөлгөн жаш балдарды эне тарбия кылыш керек. Эне эмизиш керек. Бүгүн не деп коет, баягы алып келип алып үйдө балдарын каратканды. Няня керек эмес о. Нянка керек эмес. Биринчи ким экен? Эне. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бирөөдү алып келди, эне менен ата талашып кеткенде, "Атухан такуна ма'абик амма аубик." Бала сал чоңоюп калды, акылга келген пайгамбар айтты, "Атаң менен болгонду каалайсыңбы, энең менен болгонду каалайсыңбы?" дедилер. Кана фи 7 минут, 7 жаштагы бала экен. Фахтара ибн валида, айтты, "Мен атам менен болом" деди. Энеси айтты, "Салху лима ихтара валида." "Я Расул, сураңчы, атасы менен эмнеге болом деп атат" деди. 7 жаштагы бала ата менен эр талашып келди. Пайгамбар жаш баладан сурады. "Атаң менен болууну каалайсыңбы, энең мененби?" десе, "Атам менен" дедим. Энеси айтты, "Я Расул, сураң" деди. "Эмне үчүн атасын тандады, мен эмес" деди. Факала умми та'муруни бис-салат. Энем намазга тургуза берет, намазга мени кыйнайт деди. Ваби этисалмай, атам мени эркелетет деди. Эртең намазга турбасам да, башка кылбасам да, атам мени мажбур кылбайт деди. Кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, энең кафа бил мар исман ан юдайя ман якут. Адамдын чоң күнөкөр болуп калуусуна жетишет окат берген баккан балдарыңа карабай коюу деди. Ошолорго тарбия бербей коюу эң чоң күнөөлөрдүн бирөөсү экен. Багып атасың, иштеп атасың, чуркап атасың, чекетериң менен банан көтөрүп кетесиң, мал көтөрүп келесиң, эт көтөрүп келесиң, сүт көтөрүп келесиң. Бирок иманда, исламда эмне бердиң сен? Күнөкөр болуп калууңа, сен баккан балдарыңа тарбия бербегениң жетишет экен. Аллах Тааланын астында чоң күнөкөр болууңа. Жана баланын башка бир эмеси, атанын моюнда бул анюсау байна ва байна ихвани ва ахвати. Баланын адилеттүүлүк укугу бар. Балдарга бирдей тең карайсың. Бирөөнө велосипед алып бердиңби, экөөсүнө да эме кыласың. Бирөөсүнү бир өптүңбү, экинчисине өзүң. Бирөөсүнү эркелеттиңби, бирдей. Балдардын арасында эмне көрө албастык пайда болот бир туугандарда? Бирини бирөөдөн жогору коесуң да. "О, мына мени тарткан, могу тайкесин тарткан" дейсиң. Андай эмес. Жакшы болсо меники дейт да. Атасынын баласы да дейт. Жаман болсо эле тагаларын тарткан. Андан кийин ата эненин бала бир аз чоңойгондон кийин атанын милдет мурру ауладакум бис-салат. Намаз балдарыңарды намазга буйрук бергиле. Ва хум абна 7 синин, 7 жаштан балдарыңарды намазга буйругула дейт. Одрибухум алейха ва хум абна 10. 10го киргенден кийин намаз окубаса, чырпык менен кичине адепке чакырып койгула. 7 жашынан намазды буйрасың, 10 жашка толбогондо ана кемилер айтат. Мана ислам дини ур. Чырпык менен адепке чакырасың. Ата оны не душман катар урабы. Адепке чакырасың. Ва фарриqu бейнахум фил мадажи, көңүл бургуламан эт. 7 жаштан кийин төшөктө бөлгүлө буларды. Бирге жатпасын. Айылда узун төшөк салып, ондунда жаткызып коет. Жаш балдар не болот экен? 7 жаштан кийин, 10 жаштан кийин төшөктө чогуу жатпайт. Бөлгүлө дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бирок баланы урганда мисвак менен урушуң мүмкүн. Ур десе аны намаз окуп атылып көзүн көгөртүп саласыңбы? Же бир жерин сындырып саласыңбы? Ошондой эле баланы келип адепке чакырган кезде Кудай рахматы, атам мага бир баягы кыйыгын эме кылып алат эле. Чачка окшоп өрүп туруп, ошо кыйыгы менен үт деп
Ошо намазга турбаганда же кеч турганда. Баланы дагы урганда бирөөнүн алдында урбайсың. Анын кадыр баркын түшүрбөйсүң. Бүгүнкү тил менен позор кылбайсың. Түшүндүңбү? Мен ла ярхам ла юрхам. Мээримсизге Аллах Таала мээримдүүлүк кылбайт дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Караңыз, динибиздеги эмени карап. Жа ибнати пайгамбарыбыздын кызынын баласы келди. Фатаассара келе жатып, мечке келе жатып, чалышып кетти. Таассара эмне болуп тур? Чалыгып түшүп калды, чалышып жыгылды. Фаназал наби пайгамбар минбар деле. Пайгамбар минбардан түштү дагы. Ва хамала көтөрдү, ва дамма ва саада минбар. Баласын минбарга көтөрүп чыкты. Элестетким, мен минбарга азыр неберемди көтөрүп чыксам, бүгүнкү пайгамбар неме айтат? Дамла крисас кеттир дейт. Пайгамбар алейхиссалам небереси мүдүрүлүп кеткен кезде минбардан түшүп, небересин кучактап минбарга кайра чыгып, отаба хутбасын улантты. Не кылды? Хутбасын уланта берди. Марра наби саллаллаху алейхи вассалам атала суджуд. Пайгамбар bir күн саждада Subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala. Uzun sajda kılıp kaldı. Ne kıldı? Uzun sajda kıldı. Fazanna samanna haqqat qubil. Sahabalar aytdı. Peygamber can taslim kıldı bu dedi. Ne dedi? Peygamber ölüp kaldı bu deptir. Sajdadan başın peygamber götürmeye koydu. Ma qubiz walakin al-Hasan wal Husayn irtahala zahrahu. Пайғамбар жаны шыққан емес, жан тәсілім қылған емес. Пайғамбар сажда тұрса, Хасан Хусейн неберелер екеуі үстіге отырып алыптыр. Пайғамбардың үстіне отырып алыптыр. Факар ан юаджил алейхим аль-julus бa'da sujud. Пайғамбар аларды саждан алыс қылғаны, бұлар түшмейінше саждадан көтерілген жоқ. Бұларды жығытқысы келген жоқ. Ойнап алсын деді. Урматты мұсылман бір туған, Пайғамбар алейхиссаламдан неме қылғыла. Үлгі алғыла. Пайғамбар алейхиссалам баласын көтөрүп, небересин көтөрүп алып хутбага чыкса минбардан. Саждада турган кезде балдар ойнап атса, элестеттим үстүндө. А сен балаң жол дейсиң, о намазды кыйраткан киши кармайсың балаңды, энесин да эме кыласың. Баланын дагы милдети, акы, атанын мойындагы милдет, балаңа наалат айтпайсың, каргыш айтпайсың, акарат кылбайсың. Балаңа жаман баддуа деп қой, жаман дуа қылбайсың. Елестетке кебіл. Бұл ешек дейді, адам болып отын дейді. Бала кішінесінен өзіне ешек елестетіп қалады. Баланы кемсінтіп, жаман сөздерін ақарат қыла бербейсің. Иншалла, мен балам Хазірет Умардай болады, әділетті болады. Мен балам менен сыймықтанам. Баланың жеке кімдігін өзінің личності қатары сыйлау. Пайғамбар саллаллаху утия бишара пайғамбарға су алып келді. Пайғамбар алейхиссалам суды ішті дағын, пайғамбардың сүннеті оң жақтан береді, турабы? Пайғамбар суды ішкеннен кейін утия бишара фашарба минху ва ан яминихи гулам. Оң жағын қараса бір жас бала отырып тұр. Пайғамбардың оң жағында кім бар екен? Оң жағында ва ан ясари ашьях. Сол жағында Абу Бакр бар, Умар бар, Усман бар. Фақала лил гулам атазан ли ан утия хаула. Балады жас баладан сұрады пайғамбарымыз. Рұқсат бересің бе деді. Сол жақта улуулар бар екен, Абу Бакр, Хазірет Умарларға берейін суды деді. Бірақ сүннет не? Оң жақтан. Фақал ал-ғулам, жана жаш бала айтты, валлахи, Аллаға қасам ичем, ла у'сиру би насиби минка хадан, сізден кейінгі насибемді мен ешкімге бербеймін деді. Аллаға қасам болсын, я Расулаллах, сізден кейінгі насибамды, кешігіңізді ешкімге бербеймін деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қолына берді. Имам Бухари, Имам Муслимде келген хадис, пайғамбар жаш баланың құқығын сыйлап атады. Бүгін келіп алып, ислам дini жаш баланың құқығын сыйлап айтты, башқа қылып айтты дейді. Сейдил халық. Ең ұлы пайғамбар, Алланың ең сүйікті пайғамбар, кішінекей атын жақсы айта алмаған жаш баладан рұқсат сұрап атады. Не үшін? Бұл бұны ақы. Жанында Абу Бакр Сыддық бар, Хазіреті Умар бар, Усман бар. Жаш балдар келечек мекендин сутуму болот, түркүгү болот. Элибиздин, жерибиздин желегин желбиретүүчү бул жигиттер болот. Бүгүнкү балдар эртеңки жигиттер. Бул келечек биздин үмүтүбүз. Бала атанын сыры болот. Бала эмне экен? Атанын сыры.
Ал сенин улантуучуң, сен атыңды көтөрүүчү. Эң биринчи кыяматта Аллах табарак астага барганда балдарыңа, аялыңа, кыздарыңа кандай тарбия бергениңи сураласың, жооп бересиң. Эмне кылдың? Жакшылыкты үйрөттүңбү? Тавхид үйрөттүңбү? Исламды үйрөттүңбү? Жамандыктан, ширктен алыстаттыңбы? Адал анамды үйрөттүңбү? Андан кийин балдарга эмени үйрөтүш керек, урматтуу мусулман бир тууган? Спорт. Кээ бирлер айтат, эми биз майытта топ уюштурдук, башка кылдык. Спорт адамдарга биримдикти үйрөтөт дейт. Мусулмандар спортко биримдикти үйрөтүш керек. Денесини алар машыгыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да күрөшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын экинчи халифа Хазрат Умар айтты: "Аллиму ауладакум ас-сибахата", балдарыңарга сүзүүнү үйрөткүлө дейт. Эмнени? Ва римаята, жаатууну үйрөткүлө дейт. Ва муррухум фальясибу алал хайли васбан. Балдарыңарга буйрук бергиле, атка дейт, бир секирип отурганды үйрөтсүн дейт. Өткөндө бир арабтар бир видеоролик чыгарып коюптур. Мына, атка экөө көтөрсө да отура албай, биягынан чыгарса оягы түшүп калат. Мана дейт, пайгамбардын сүннөтүн аткара албаган үчүн биз бүгүн эмне болдук дейт. Атка мине албай дейт. Пайгамбар алейхиссалам не дейт? Балдарыңарга, Хазрат Умар, балдарыңарга бир секирип атка отурганды үйрөткүлө дейт. Сүзгөндү үйрөткүлө дейт. Себеби бул ошол пайгамбардын заманында болгон спорт машыгуу ушулда болгон. Бирок кээ бирлер айтат да, дамыла бул кээ бир спорттун бир шарты намазыңды каза кылбайсың, ортого кумар кылбайсың, вес өмүрүңдү шога арнап койбойсуң. Көнүгүш керек, спорт эме кылыш керек. Балдарыңызга, урматтуу мусулман бир тууган, Куран үйрөндү. Өзүң окуй албасаң балага каяктан үйрөтөсүң? Куран эң абзел китеп. Эң абзел пайгамбарга түшкөн. Эң абзел периште алып түшкөн. Эң абзел айда, эң абзел күндө, эң абзел түндө түшкөн. Мен кала бихи садак. Куран менен сүйлөгөн чындыкты сүйлөйт. Ва мен амила бихи уҗир, Куранга амал кылган соо болот. Куран менен өкүм кылган адилеттүү болот. Куранга чакырган, туура жолго чакырган болот. Бул Куранда биздин өткөндөрдүн тарыхы, келечек баары бар. Пайгамбардын сүннөтүн үйрөтөлү, өмүр баянын үйрөтөлү. Бүгүн балдарыңа бардыгы нелер көрүп атат? Каяктагы бир эме да. Кайсы эмелерди көрүп атат? Жаш балдарда баары карасаң, каяктан мультфильм бирдеме эмес. Пайгамбар жөнүндө эме жөнүндө эч нерсе жок. Алзим ауладакум ахсину аддабахум. Балдарыңардын адебини жакшылагыла. Балдарыңар менен болгула. Урматтуу ата, сенин балдарың сенин күзгүң. Сени күзгү катары көрөт, сени балдардын астындагы эң биринчи герой ким? Ата болот. Анын сенин ахлакың балдарың ахлакы, сенин адемиң балдарың ахлакы. Көргүн жаш балдарды көчөлөрдө көрсөң, кээ бирлери күргүттүн шереңкенин бир эмесин салып тамек кылып алган. Кээ бир балдар тентектеп мас болуп ойнойт. Атасын ошону көрөт да. Кээ бир балдар көргөн иштаны жок, бирок жайнамазга Аллаху акбар азан айтып, ошо балаң сенен ошону көрөт да. Эгер сенден жакшы сөз укса, жакшы сөз сүйлөйт. Кооз сөз укса, кооз сүйлөйт. Эгер сенин оозуң бузук болсо, итиңде ит өлгөн болсо, ичиңде ит өлгөн болсо, балдарың да ичиде ит өлгөн болот. Балаң сенен бир кандай каргыш айтканды, акарат кылганды, жаман сөз, уят сөз укса, эмне болот анан? Урматтуу аталар, балдарыбызга насаат кылышыбыз керек. Мана мен башында беркегерге Лукман алейхиссаламдын, Лукман данышмандын Курандагы хикаясы менен баштаган жокмун. Бир аял айтат. Урматтуу мусулман бир тууган, кошунаныкка бардым дейт. Кошунаныкка барсам, 3 жашка толо элек кызы дейт келип алды дейт. Апасын көйнөгүнөн тартып атат дейт. Апа, бүгүн бейишке үй салбай койдук го, үйүбүздү качан салабыз деп айтат дейт. Мен чочуп кеттим дейт. Бул эмне деп атат былжырап? Же мен кулагым жакшы укпадым, эмне дейт дейт. Кайрат, апа, бүгүн бейиштеги үйүбүздү салабызбы? Бейишке үй салбай салган жокпуз го бүгүн дейт. Эмнени айтып атыптыр деп, апасына карасам дейт.
туура эле уктуңуз дейт. Кийин 3 жашар кыз, 5 жашар кыз, 7 жашар кыз, эң чоңу 9. Бардыгы топтолуп, апа бүгүн бейиштеги үй салабыз дейт. Не кылат экен десимдер? Балдар бардыгы отуруп да караң дейт. Биз күнүгө ушинтип бейишке үй салабыз дейт. Эне отуруп бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуваллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Ихлас сүресин 10 жолу окуду дейт. Не оптур? 10 жолу ихлас окуду дейт эне. Кийин айтты, энеси айтты, "Алхамдулилlah, бүгүн бейиштеги касырыбызды, үйүбүздү салып бүттүк" деди дейт. Кийин энеси балдардан сурады, "Балдарым, кыздарым, о бейиштеги үйүбүздүн ичиге эмне коебуз" деди дейт. "Бейиштеги үйгө эмнени койгуңар келет" дедилер. "Кен керек" деди. "Алтын, күмүш, жасалгалар керек" деди. "Не кылабыз" десе, бардыгынан кийин "Ла хаула ва ла куввата илля биллах, ла хаула ва ла куввата илля биллах" деп муну кайталап баштадылар дейт. Кийин айтты деп, энеси айтат дейт, "Кимиң бейиште пайгамбардын колунан суу ичкеңер келет" деди дейт. Бейиште пайгамбардын колунан ким суу ичкисе элес бардыгы "Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля Мухаммад кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннака хамидун мажид" бардыгы салават айтып баштады дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар алейхиссалам хадисинде кийин айтты дейт кошунага, "Мен балдарыма şu тарбия бергенде, мен булардын ортосуна отурганды жакшы көрөт. Дайым менен отургус келет. Балдар менен отурганда пайгамбардын хадисини мен турмушта ушинтип аткарам. Пайгамбар айткан, мен кара кул хуаллаху хатта яхтима 10 маррат баналлаху лаху qasran fil janna. Пайгамбар aytgan, kim Ихлас сүресин 10 жолу окуса, Аллах Таала ал адамга бейиштен бир касыр салат, үй, чоң сарай салат деген. Балдарыма бул хадисти өтүп, ошону күнүгө 10 жолдан Ихлас окуйбуз. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла хаула ва ла куввата канзун мин кунузил жанна тахтал арш. Арштын астындагы кендерден болгон бир кен кайсы экен? Ла хаула ва ла куввата. Пайгамбар айткан, арштын астындагы кендерден бирөөсү эмне экен? Ла хаула ва ла куввата деген муну айтат. Кийин пайгамбар саллу алейхи ва саллиму фа инна салатукум тубаллигуну хайсума кунтум. Мага салават айткыла, салам айткыла, силердин салават саламыңар кайда болбосун, кандай мага жетет деген. Мына энени тарбия кылышы. Эми ойлонуңуз, урматтуу мусулман бир тууган. Биздин балдарыбыз ал үйдөн чыккандан кийин берке эне айтат, "Мен ойлондум, бүгүн биздин балдарыбыз эмне кылып атат? Биз эмнени тарбия берип атабыз? Балдарыбыз эмнени салып атат?" Кичинекей экинчи бир аял айтат. Бу тарбия, урматтуу мусулман бир тууган. Экинчи класстагы кыз келип, ыйлап кайгырып турса, бала апасы, "Кызым, не болду?" дейт. "Не кайгырасың?" дейт. "Апа, эжекейим могу узун көйнөктү кийип келбе. Жолук салба" деп атат. "Эжекейим жолук салба" деп жатат. "Сен жашсың" деди. "Кичинекейсиң" деди. "Сен шаардыксың." Эненин берген тарбиясын келип, "Кызым, сен Аллах Таалага баш ийесиңби же эжекейгеби? Жараткан Аллахнын буйругун аткарасыңбы же эжекейиңдинби?" "Эне, Аллах Тааланын буйругун аткарам." "Анда кайгырба кызым. Урушуп койгону эле жолугумду узун көйнөгүм чечем" деп. "Жолукчан узун көйнөгүм менен бара бер" дейт. Эртеси мектепке келсе, баягы эжекей дагы чыгарып балдардын алдында, "Кече эмне дедим мен сага" дейт. "Сабакка келбе дебедимби? Узун көйнөгүң менен, жолугуң менен. Мен сени мектептен, класстан айдайм дебедимби? Биздин мектепте сага окшогон орун жок." Эжекей кыйкырып атканда, экинчи класстагы кыз, "Сизге баш ийсемби же ага баш ийсемби" деди дейт. Эжекей кулагына ишенбейт. "Эмне деп атасың?" дейт. "Сизге баш ийсемби же ага баш ийсемби" дейт. "Кимди айтып атасың? Класс жетекчиң мен болсо, алифбени үйрөткөн мен болсом, менден башка кимди айтып атасың" дейт. "Сизге баш ийип, жараткан Аллах Таалага күнөөкөр болуп, жолугумду, узун көйнөгүмдү чечсемби же Аллага баш ийсемби" дедим дейт. "Сиз наразы болсоңуз мейли. Бирок мени жоктон бар кылган, мага акыл берген, өмүр берген Алла наразы болсун эмне дейм" дейт.
Эртеси эжекей энесин чакырыптыр мектепке. Эне чочулап дагы ушул эме экен деп келсе, эжекейдин класс жетекчиси көздөн мөлтүрөгөн жаш агып ыйлап айтат: "Мен өмүрүмдө эң чоң насаат мауизаны ушул кыздан уктум" дейт. Өмүрүмдө эң чоң насаатты сенин кызың мага берди, сабакты дейт. Мени жоктон бар кылган, өмүр берген, акыл берген Аллага баш ийсемби, же алипени үйрөткөн сага баш ийсемби деди. Мен ушу кыздан сабак алдым. Мен эмне тарбия берип жүрүпмүн? Мен өзүмдү кыйын деп жүрүпмүн. Мени жоктон бар кылган, мени жараткан Аллах Тааланы унутуп коюпмун. Мен үчүн эң улуу чоң сабак болду дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Курандан сабак берген устаз айтат. Колумда көп шагирттер бар дейт, Куранды үйрөтөм дейт. Бир күн бир 7-8 жаштагы бала келип калды дейт. Устаз мага да үйрөтөсүзбү дейт. Макул үйрөтөйүн. Таанышып отурду дейт. Отургандан кийин Фатиханы окуду десем, машалла ушундай окуду дейт. Менден калышпайт дейт. Кооз жакшынакай окуду дейт. Амманы окучу десем дейт, амманы окуп берди. Амма ятасаалун 30-паранын башында келет. Мүлктү билесиңби, табаракты билесиңби десем, табаракты токтора окуп берди дейт. Кийин сурат Нахлды окуп бер дедим дейт. Нахл деген асалар сүрөсү. Толук окуп берди. Таң калгандан кийин Бакараны билесиңби десем, Бакараны окуп кетип токтоттум дейт. Аны сурадым, сен мен Куран билесиң, Куранды толук жаттаган экен дейт. Куранды толук жаттаптыр. Машалла, мен таң калдым дейт. Бу бала дейт, эми мектепке бара турган бала Куранды ушундай толук жаттаган, таң калдым дейт. Эртең атаңды алып келчи дедим дейт. Мен устаз дейт, 20 жыл Курандан сабак берген, мен үчүн бир чоң сабак болду дейт. Муну атасы кантип тарбия бериптир? Бир жерден адашпай окуйт, атасын чакырдым дейт. Эртеси сабакка келди, карасам дейт, атасы дейт. Иш бир каргая окшобойт дейт. Бир молдого да окшобойт дейт. Да карап дейт, таң калсам дейт. Атасы жаныма келди дагы дейт. Мага таң калып атасыз деди дейт. Аз бир нерсе айтсам, андан да таң каласыз деп айтты дейт. Мен бир салих, таквадар инсанга окшобой жатамбы десем дейт. Hiç окшобойсуң деп дейт. Ооба, мен окшобойм. Мен молдо да эмесмин, даватчы да эмесмин. Бирок мунун артында улуу энеси бар деп дейт. Менин өмүр жолдошум бар деп дейт. Балдарын тили чыгып чыкпастан Куран жаттатып баштайт экен. Чичипи атапата эмес, айылды башкан эмес. Не экен? Алхамдулиллахи роббил аламин. Балдары тили чыккандан эме кылат экен. Куран жаттатат дейт. Мун дагы 2 жашар кызым бар деди. 2 жашар кызым азыр амма парасын бүттү дейтмиш. 3 жашар азыр 7 пара бүткөн дейтмиш. Бул эми Куран толук бүткөн. Мунун артында эне бар дейт. Ошондон ал-умму мадрасатун иза салухат салухатул мужтама. Эне деген мектеп оңолсо, коом оңолот. Мен урматтуу мусулман билем, мына эмеде бир эмени билем. Ноокатта мен жакын тааныштарымдан бирөөсү да. Атасы жөн эле базарда картошка сатып, башка кылып, кээде намазга деле өнтө бекем эмес да. Балким намазга бекемдир, иншалла. Мындай көргөн адам бул мунан кары бала чыкпайт дейсиң. Бул болгон окуя чын мен айтып аткам, бул мен жакындан тааныймын. Аны апасычы мындай талаага барып, дыйканчылык кылат, башка кылат, баласын да колуга байлап, жип менен байлап алат экен. Аз көрөсүң, ана бала качып кетпесин деп жип менен карап. Ушу жетелеп жүрүп Ясинди, Табаракты, Ар-Рахманды жаттап, мен билген бала 9-10 жашында толук Куранды жаттап бүттү. Ondan кийин дагы бир кичинеси баларды, о кичине баланын жаныга отурсаң, башыңды эме кылат да, оорутат. Бир күн ошо айылдагы бир эме айтат, жер айдап атып, тракторго отургузуп алыпмын дейт. Акыры дейт, токтот, түш дедим дейт, башты оорутуп, ар нерсени сурай берет, билдире берет. Кече мен телефондо ошо бала менен сүйлөсөм, 9-параны жаттап атам дейт. 9-парага келдим дейт, Куран 3-төн 1-ин жаттап бүттү бул. Бул мен айтып аткан агасы 11 жашта бүгүн азыр катымга өтүп атат. Бир лукма албайт. Экинчиси 6-7 жаш 9-параны жаттап атабы? Буну жаттатып аткан энеси.
Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, келечекте сенин балдарың энеси ким болот? Энени тандагандан башталат. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар. Жараткан Аллах табарак баарыбыз угуучу бенделердин уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. Балдарыбызды кереметтүү Куранга, пайгамбар сүннөтүнө кызматкер кылган, Куранды жаттаган, алым алган илимине амал кылган инсандардан болсун. Пайгамбардын калтырган мурасыга чыгып, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мурастардан көп алып, башкаларга жеткизүүчүлөрдөн болсун. Биздин баарыбызды сүйлөгөн сөздү жасаган ишибизди Аллах таала ихлас насип этсин. Бирахметке я архамар рахимин.